Туура жашоо образынын бир бөлүгү спорт менен машыгуу болгондуктан, бүгүнкү биздин каарманыбыз Ормон Исакбеков да бодибилдинг менен машыгып, ал тургай бул фитнес залында машыктыруучу болуп эмгектенет. Ал эми туура жашоо образын биз кантип жолго салышыбыз керек экенин айтып берет. Убакытты туура пайдаланып, ошол убакыттын ичиндеги нерселерди туура тамактануу жана өзүбүзгө керектүү нерселер менен алектенүү жана ошондой эле мен өзүмдүн хоббим болгон бул спорт. Спорт туура жашоонун бир бөлүгү десем жаңылышпайм. Себеби дегенде мен ушул спорт менен көптөн бери өзүм алектенип жүрөм. Спорттон эч кандай зыян тапкан жокмун. Ден соолукка пайдалуу гана жагы болбосо, башка жагы жок, зыяндуу жагы. Ормон кичине кезинен айылда жүргөндө эле кино каармандарын көрүп, алардын машыгууларын туурап, капка кум салып алып машыкканын айтат. Шаарга келген соң спорттун бул түрү менен машыгып, бир топ ийгиликтерге жетише алган. Биз кичирээк кезде көрүп калган Ван Дам деген, Жет Ли, Брус Ли дегендердин кинолорун көрүп, ошолордон мотивация алып, ошолордун тренировкаларын туурап, мүшөктөргө кумдарды салып алып, өзүбүзчө билген нерселерди кылып жүрүп, анан окууну бүттүк. 2015-жылы мектепти аяктап, Борбор Бишкекке келдик. Бул жактан анан ушул спорттун, ушу бодибилдинг түрүнө кызыгып, анан ошондон улам ушул спортто келатам. Спорт бул адамды ар тараптан тарбиялайт. Бир эле учурда тулку бойдун туура өсүүсү, ошону менен бирге туура тамактануу жана жаман жоруктардан оолак жүрүү дейт. Спорт залга келген балдардын, мисалы азыркы көбүнчө жаш балдар ар кандай компьютерный клубтарда, оюндарда ойноп, көздөрүнүн зрениясын алдырып, мындай жашоого, келечектеги жашоосуна какой-то бир зыян алып атат. Ошону эле мисалы 2 саат, 3 саат өткөргөн убактысын, мисалы балдар залга келип, залга келсе, мисалы тренировочный залдарга келип, спорт менен алектенсе, өзүнүн биринчиден ден соолугун чыңдайт, жана бул залдын ичинде деген көп ар кандай жакшы адамдар бар. Өзүнүн чөйрөсүн алмаштырат, жакшы адамдар көбүнчө залга келип, өзүбүздөр деле билгендей, биздин деле аттуу баштуу адамдарыбыз Кыргызстанда көбүнчөсү спорт менен занимать этип жүрүшөт. Ормон убактысынын көпчүлүк бөлүгүн ушул залда өткөрөт. Башка нерсе болсо да билбейм, бирок машыгуудан эч чарчабайм дейт. Ошол эле учурда ал окуусуна да көңүл кош карабайт. Азыркы учурда Кыргызстан эл аралык университетинде 3-курста окуйм, факультетим юриспруденция. Андан сырткары бул жакта иштейбиз, бош убакыттарда, окуудан сырткары бул жакта иштейбиз, машыктыруучу болуп. Залга келип, өзүңөрдүн дене булчуңдарыңарды чыңап, жашоого болгон көз карашыңарды өзгөртүп, жана ошондой эле бул жактагы балдар менен чогуу тренировка кылып, өзүңөргө мотивация алып, бул жактан көптөгөн стресстериңерди снимать этип, жакшы тренировкаларды кылып кетсеңер болот. Өзүбүз билгендерден кайрылабыз. Азирет Осмонов, Алтынбек Сакиев, Таңман айберүүсү.